Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, cuma namazı cemaat menen okuşluk her bir Müslümana lazım. Her bir Müslümana zarıl degen. Bирок 4 adamga zarıl emes eken. Birincisi kul. Burada hem bayağı kullar болгон. Ошо рабовладельческий строй деп коет да, кулдар алган. Ошол убакта кулга себептеген кожоюну бар да. Ал анын кызматында болот. Экинчиси аял, үчүнчүсү балагатка жетпеген бала, төртүнчүсү оорукча. Ушуларга важип эмес дейт Абу Давудда. Пайдасы жуманын шарты табылган жерде жума намаз окушулуп, ар бир ден соолугу жакшы адам азат балагатка жеткен эркекке фарз болот, бирок мусафирга фарз эмес. Жума намаз мусафирга фарз эмес. Албетте, эгерде мусафир окуса ада боло берет, бирок ага фарз эмес жума намаз. Ага эгер жума окуй албай калса, анда күнөөкөр болбойт, пешим окуй берет. Бирок эгерде муким дейт, жергиликтүү элден ушу жума намаз окубай койсо, пешим окуса күнөөкөр болот. Жуманы окубай койгондугуна күнөөкөр болот туганда.